Кадамжай районунда 437 гектар жүзүм аянты бар. Анда жылына 319 тонна түшүм жыйналат. Учурда 105 тоннасы жыйналды. Аймакта өндүрүлгөн жүзүм негизинен ички базарларга сатылып, Ош, Бишкек шаарларына жөнөтүлөт. Учурда жемиштин алды терилип жыйналууда. Эң даамдуу жүзүмдөр Кадамжай районунун Жеңиш айылында өстүрүлөт. Биз азыр 10 соттук жер аянтына жүзүм өстүргөн багбандын багында турабыз. Мындагы үсөн сортундагы жүзүмдөр сентябрь айында бышып, Баткен облусунун аймагындагы базарларга жана Ош, Бишкек шаарларына сатылат. Бахадыр Мадымаров 10 жыл мурун өрүк көчөттөрдүн ордун жүзүмгө алмаштырган. Жылына 5-6 тонна түшүм жыйнайт. Бирок быйыл түшүмдүүлүк аз деген багбан 4 тонна жүзүм терүүнү пландап турат. Бахар жакшы келбей. Быйыл жаз суук болуп, түшүмдү үшүк алып кетти. Аба ырайы жакшы болгон жок, анан сел келди. Оору дагы тийди. Тазалагандан кийин калганы ушул болду. Бирок ушунусуна да шүгүр, Кудай буйрса 4 тонна жыйнаймын деп пландап турабын. Азыр 50 сомдон алабыз деп жатат. Эгер 50 сомдон сатып калсам, жакшы болот эле. Бирок баада жылдагыдан арзан. 50 сом баха чыгып турат, 50 сомдон сатсак жакшы болот деген үмүттөмүн. Жүзүм багы каарманыбыздын үй бүлөлүк каржысынын негизги булагы. Мындан улам көп мээнет жумшайт. Аны туура бутап, түбүн жумшартат. Зыянкечтерге каршы күрөшүү үчүн органикалык жер семирткичтерди колдонот. Жакшы түшүм үчүн дыйкан Жакшы түшүм алыш үчүн дыйкан убагында жакшы кароо жүргүзүш керек. Негизи аба ырайы жакшы болсо түшүм көп болот. Эгерде аба ырайы жакшы болбой калса, оору көп болот. Ошондуктан оорудан коргоо үчүн зарыл болгон дарысын убагында чачуу зарыл. Анан бышкандан кийин канаттуулардан коргош керек. Күндө бир адам карап олтурат. Карабаса жакшы болот. Кадамжай районунда 437 гектар жүзүм аянты болсо, анын 250 гектары Исхак Полотхан айыл аймагында. Аймакта жашоочулардын дээрлик көпчүлүгү жүзүм өстүрөт. Элдин азыркы күндө основной алектенген жумушу тирилиги дыйканчылык, багбанчылык менен алектенишет. Бизде ушул ар бир эле кожолукта ушул айтып кеткен 4600 кожолук болсо, дээрлик ар бир эле кожолукта бул жүзүмдү өстүрүшөт. 1 сотиктен баштап 10-15 сотикке чейин үйүнүн алдыга же болбосо бир огородуга жүзүм өстүрүшкөн. Андан сырткары деле жашылчанын түрүн өстүрүшөт. Шабдалы, өнүккөн, гилас бактар жасашып өнүктүрүшкөн. Аймактан жылына 319 тонна түшүм жыйналат. Анын 105 тоннасы жыйналды. Өндүрүлгөн жемиш ички рынокко сатылат. Мындан сырткары чөлкөмдөгү шарап чыгаруучу заводко тапшырылат. Миңгил Көчөрова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.